сүйлөшө турган тема ошол мисалы бир максат коебуз да өзүбүз, ошол максатка жетерде, ошол максатка аракет кылаардын астында ушул нерсе меникиби же болбосо ошол нерседен мен ошол нерсеге улантып аракет кылып баштасам жаңылып калбаймбы деген суроо туулуп келет экен да. Эми ошол боюнча бир аз диалог кылайын деп атам. Бегал врачкам экөөбүз. Отурбайсыңбы сүйлөшөбүз? Давай отур. Кире эле жок дейм. Ошол жактан сүйлөй бересиңби? Мисалга учурда сага суроо. Сен мектеп учурунда да? Сен мектеп учурунда бирдеке аракет кылып жетейин дегенде бир максат коердун астында сенде деги эле бир 3-4 жол болгон да. Же буну кылам, же тигини кылам, же буну кылам, же тигини кылам деп. Анан сен ошонун ичинен кантип туруп өзүңдүн максатыңды, ошол менин максатыма окшойт деп тандадың мисалы? Өзүмө эң жакын нерсени тандадым. Жакыныраак мен билген нерсени, мен жакшыраак кыла турган нерсемди. Ошол нерсенин биринчи кадамы оор болдубу же жеңил болдубу? Биринчи кадамы оор болушу мүмкүн, калгандары жеңилирээк кетет. Бул достор, бул жакта сүйлөшүп аткан сөзүбүз ошол биринчи кадам боюнча сүйлөшүп атабыз. Бул биринчи кадам аябай адамга маанилүү. Анткени учурда ошол эң биринчи кадамдан улам биз өзүбүздүн алдыбыздагы жашообузду өзгөртөбүз. Ошол нерсе менен иштеп баштайбыз. Мисалы учурда сен 4 максатың болгон да. 4 максаттын бирөөсүн тандадың. Сен азыр ошо менен келатсың, Ооба. Сен жашооң уже өзгөрүп атат. Ошол тарапка өзгөрүп кетти сен жашооңчу. Сен эми бияктан үчөөнү алып кете албайсың болду. Ошол өзгөргөн тарапты биз аябай тщательно жакшылап ойлонуп туруп тандасак, анан ошодон улам биринчи кадамды болушунча жакшы ниет менен эч нерсени ойлонбой, жаман ойлор биздин жашообузга жаман нерсени алып келет. Ошол үчүн биз эч нерсени, жаман нерсени ойлонбой туруп, биз ошо алда койгон максатыбызга туура ниет менен, жакшы ниет менен өз максатыбызга аракетти башташыбыз керек. Ошондой болду беле? Ошондой эле. Анан бул жакта аз эле болчу. Эме деп кетерсиз бул? Жана 4 жол болот. 4 жолдон кийин ана да бирди тандайсыңар. Бирди тандагандан кийин ошол бирден кийин дагы 4 жол болот. Анан ошентип өзүңөр жакшыраак варианттарды тандап кетип ошентип. Мындай да бар да, врачкам совет кылып атат. 4 жол болот дейт. 4 жолдун мисалы бирөөсүн тандагандан кийин ошол жол менен келип атканда силерден дагы бир 4 жол пайда болот да. Ошол эле жолдон. Мындай айтканда, бул теректин тамыры сыяктуу болуп кете берет дейт да. Силердин эми негизи жашоодо ушундай, жашоо негизи эле тандоо болуп кетет да. Жашоодо постоянно биз бирдеке тандайбыз. Биз бир жакка барып атсак деле, любой эле тамак жейин десең, кафеге кирип тамак жейин десең деле, бул уже тандоого жатып калат да. Анан максатта бир баштап атканда дагы эң главный жанагы болуп эсептелинет. Эң главный бул жанагы теректин үстүндөгү, жок, теректин үстүндө эмес, теректин түбүндөгү сөңгөгү болуп эсептелинген ошол. Сөңгөгүнөн улам тамырчалар чыгып кете берет. Силердин ар бир тандаган ишиңерден улам силердин алдыңарда жашооңор өзгөрө берет. Мисалга учурда бир жолу бирөө айткан мага. Биздин дейт да, биз төрөлө элек учурда биздин мисалы жана бешенебизге жазган дейт да. Мондай сен төрөлгөндөн баштап мынча жашайсың, анан мондай жашоодо өткүзөсүң, анан монча рызкы берилет деп туруп жазылгы бешенебизге жазылып калган дейт да. Бир чоң эле киши мага ошентип суроо, биз историясын айтып берсем, ошо мүрзө казып атканда суроо берген да, ошентипчи. Анан мындай келип, ошол учурда мен жооп берген сөзүмдү азыр силерге да жооп берип коеюн. Бул жерде мисалкы учурда сен ойлойсуң да Бегалы. Бизге берилген да. Бизге бир кандайдыр бир жаш берилген, биз төрөлө элек учурунда эле. Мисалы 70-ке чейин жашайсың, же болбосо 30-ка чейин жашайсың, же 40-ка чейин жашайсың да, бизге жаш берилген, биз билбейбиз анычы. Анан бизге ырыскы берилген. Биз ошол ырыскы менен өтөбүз. Биз ошол нерсени кааласак да ошол ырыскыны алабыз да. Андан ашып же кемип кетпейт да. Биздин ырыскы ошондой. Анан бирок деген сөз бар. Бизге
бир эле тамырча берген эмес да, биз жана тандоо, бизге тандоо берип атпайбы, бизге свободный выбор берген да Аллах Таала. Ошол тандоо биздин рызкыбызга да байланыштуу да. Анткени учурда бир адамга арак ичип, ушул арак ичип отуруп өлөт деп туруп бешенесинде жазылган болсо, ал аракты токтотуп койсо болот да. Ал өзүнө зависит этет ал нерсечи. Ал өзүнүн тандоосу, жанагы биз тандап аткан тандоо эле тандоосу да. Анан же болбосо бирөөнү айтат. Мисалы өпкөсү рак болуп тамеки чегип аткан үчүн дейт да. Себепчи кылып ошентип мага суроо берип, тамеки чегип жүрүп анан ошентип отуруп өпкөсүнө рак болуп туруп өлөт деген эме болсо, анда бул итак ошентип өлөт экен да, анда тамеки чекпей койсо деле мындай итак ошондой экен да деп, андай эмес да жолчу. Жолго бизге деген, биз төрөлөрдүн астында бизге деген толтура тамырча берген да мынтип туруп. Ошол жерден биз жолду бирөөсүн өзүбүз тандайбыз. Мисалы, мен азыр тамеки чекпесем, мен ошентип жүрө турган болсом, менин жашоом башкача болот. Мен азыр тамеки чегип улантып, же арак ичип улантып, же клубтарга барып улантып жүрө турган болсом, анда жашоом башка жагында болот. Мага ошентип жазып койгон, бешенемде ушундай жазылган да. Сен буну кылсаң мондай жашоо болот, мону кылсаң мондай жашооң болот. Анан буну кылсаң мондай жашооң болот деп меникин толтура нерсеге бөлүп салган. Ошого жараша рызкылар да бөлүп берген да. Эми ошол үчүн мисалы мага ушундай рызкы берсе, анда мен иштебей койсом деле ушундай рызкы түшөт экен да деген деле ой келиши мүмкүн адамгачы. Мисалы мен айта албайм, бирок мен деген миллионер болом деген мен бешенемде жазылган болсо, анда мен итак миллионер болот экен да, анда мен эчтеке кылбай эле коюп итак болот экен да, бир күнү болбосо бир күнү типа асмандан акча түшүп кала турган сыяктуудай сезилип калат да булчу. Андай эмес, бул нерсенин себепчиси болот. Миллионер болосун деп айтты, значит биз ошого бирдеке бир кандайдыр бир себептер менен бизнес кылыппы, же болбосо ошону иштеппи мүмкүн. Ошондой жетишибиз мүмкүн да. Жашоодо жанагы биринчи баштап атканда себеби ошол эсептелет. Биз баштап атканда туура тандашыбыз керек да, жолду туура тандап. Анан эми адам болгондон кийин, пенде болгондон кийин жаңылабыз, ал сөзсүз түрдө. Бирок ошол жаңылган нерседен биз бир опыт алып туруп, ошол нерсени кийинкисине кайталабай, кайра ошол нерсени жаңылап туруп иштеп баштай турган болсок, анда биз сөзсүз түрдө ийгиликке жетебиз деген ниетим бар. Бул нерсе факт өзү дагы. Ошол нерсе Семен Амбаев тагай болду. Көрүшкөнчө сак саламат кала, комментарий жазып, лайк басып, жана подписка кылганды унутпагыла. Канча минут? Чао.